Аравансай райондогу дыйкандарды суга суу менен камсыздоочу негизги дарыялардын бири. Аталган сайдын айрым жерлеринде сел алып кетүү коркунучу пайда болгон. Ошондуктан жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө азыркы ушул Жаран айылына караштуу биринчи объектибиздеги 550 метр жерде сайдын ичи тазалоо иштери өтө жакшы болуп бүтүп калды, Кудай кааласа. Анан биринчи объектке дагы ушундай эле 160 куб таш түштү, Кудай кааласа. Мына сырткары биздин экинчи объектибиз бар Ылдый жакта. Ылдый жакта объектибиз анын узундугу 1000 метр. Ал жака дагы 160 куб таш жүрөбүз, Кудай кааласа. Араван районундагы дарыялардын жээктерин бекемдөө өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарылууда. Ал үчүн министрликтен атайын техникалар бөлүнүп берилген. Министрлик тарабынан быйылкы жылы атайын алдын алуу жана кесепеттерди жоюу ишмерчем иштелип чыккан. Анын алкагында жалпы 124 объектте жумуштар жүрөт. Бүгүнкү күндө 95 объект аяктап, анын ичинен 10 объектиде жумуш жүрүүдө. Ошондой эле 9 объектиде бүтүрүү жылдын аягына чейин бүтүрүү мерчем берилүүдө. 400 ушул участкада 12 гектар жерди жана 300-дөн 400-гө жакын үйлөрдү коргоо максатында иш-чара жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 2020 жылы Ош облусунда 3467 турак жай, 1224 гектар жер, 3 мечит, 7 мектеп, 1 стадион, 6 бала бакча, 6 көпүрө жана 25 чакырым ички жолдор селдин агымынан корголгон. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.